Сынос деп үйдағы илешіп қалған екен, а? Ал жердегі сайқаналар ақшаны қырған екен оғын, а? Мере ошоға байып айткенлер. Мына екен сынос, қайралы стройка болды. Ош, совсем кичине көрінеді деп көрсе, жолы қолы чық олған келеді барды, а? О, қарап қойған. Бул 1 жаш 11 ай курактагы Хамза. Учурда ал жашоо үчүн күрөшүп турган учуру. Анын диагнозу спиналдык булчуң артефиясы, коркунучтуу жана дарылануу үчүн көптөгөн сумманы талап кылган оорулардын бири. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Менин атым Руслан, мен Хамзанын атасы болом. Азыркы учурда Хамзам өтө сейрек дүйнөдө өтө сейрек кездешүүчү СМА деген ооруга чалдыгып, спинальный мышечный атрофия экинчи тип деп диагноз коюп беришти. Бул оорунун бир гана уколу, ошол Золгенсма деген укол ооруну толугу менен токтото алат экен. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөн ошол эң кымбат дары болуп аталат экен азыркы учурда. 2 миллион доллар, сом менен 170 миллион сом болот экен. Ошол уколду алып, Хамза баламы толугу менен оорудан айыктырып, сактап калганга бардыгыңыздардан жардам сурайм. Кол үчүн сунуп, кайдыгер карабай, Хамза баламы сактап калганга, Хамза баламы басып кетишине бардыгыңыздардан жардам сурайм. Кол үчүн сунуп, жардам бере кетсеңиздер. СМА менен ооруган балдар жашоого керектүү болгон бир нече функциялардан арылып калышы мүмкүн. Алар кыймылдоо, дем алуу жана жутуу функциялары болуп эсептелет. Ал эми буну өз убагында дарылабаса, оору өлүмгө кептеши мүмкүн. Ошондуктан ар бир адамдын кошкон салымы Хамза жана анын ата-энеси үчүн өзгөчө маанилүү. Senin mangdayı. Bunlar da snos kendi çocuğu. Snos. Kafeler ham ketetken ha. Жылган ошондо булар. Snos. Assalamu alaikum, амансыздарбы, тез жаранын катталуучулары. Көрдүңүздөрбү, Хамза уулубузга сбор болуп жатат, бардыгыңызга белгилүү болгондой эле. Тез жаранын катталуучулары, укпагандар, угуп алыңыздар. Мына ушул уулубузга өтө чоң акча керек болууда. Мына ошондуктан жардам кылыңыздар. Көпчүлүгү видеолордо көрүп атасыздар, өтө чоң акчалар берип атат. Биз кичине акчабыз эч нерсе болбойт, биз салбай эле коелу дегенден кайтыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Салыңыздар, наоборот. Аз болсо дагы 100 сом, 200 сом колуңуздан келишинче сала бериңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Жаш балдар копилкаларын алып келип салып атат. Мына ошондуктан ушул уулубузду сактап калалы, Алла таалам насип кылса, ушу орозо айларында жакшы амалдарды, жакшы иштерди кылып калалы. Биздин да көзүбүздөн жаш алып ушул видеону тартып аткан учурубуз. Ошондуктан колдон келишинче жардам кылыңыздар, урматтуу кыргыз элим, аянбаңыздар. Иншалла Хамза үчүн да дуада болуп туруңуздар. Ушу видеону да бөлүшүп, лайктан басыңыздар. Канча адам көп көрсө ошончолук жардам болот. Жана ошондой эле ушул М-банк номерге акча сала бериңиздер тартынбастан, урматтуу көрүүчүлөр. Көрдүңүздөрбү, ушул номер экранда болот. Өлү көчөлөдө бияктарда калдым да. Çok korkantılar.
снос, бұл жақтардағы снос. Бұл жақтардағы снос. Манас айлампасынан азыр Гөргай айлампасы жаққа қарап кетіп жатқан үшіміз. Жолдың бойындағы снос іштері жүрген көрдіңіздер бе? Мынау жерлерде да контейнерлер болған, барды қалынған. Uzaqlarda da снос işleri sürmüşler, gördüğünüz gibi. Kanyeşik avtobusda to'xtagan yerlarga dag'i снос ishlari yurgan. Yerlarda da bir tosmalar barlar alıngan. Bu yoqda da ko'rsangizlar bo'ladi. Ekskavator ishlab жатады. Uzaqda da qalıb salıb işleri жүріп жатады. Жолға шығып кеткендер. Gördünüzler mi? Boş avto paketi. Görgay'ın тұшындағы айлампаға келдік. Манас айлампадан бері келетқан ұшырымыз. Мұнда гүлдердегі көзі соны көрінеді екен. Бұл да бір аптада жақсына ол açып ұзарып қалғыдай. Gördüğünüzler mi? Mınау жерлерде дағы порядок жоқ эле, бардык алынган.
Borular çıkkan. Жерде дагы иштеп атышат. Көрүңүздөр, Wash City ушул жака курулуп атат. Курулуш иштери ушул жакта дагы жүрүүдө. Бул жака дагы бир күнү келип кетебиз. Проектсен дагы алынган үйлөр көрдүңүздөрбү? Снос иштери дагы ушул жерлерде кызуу жүрүп атат, көрдүңүздөрбү? Бул 1 жаш 11 ай курактагы Хамза. Учурда ал жашоо үчүн күрөшүп турган учуру. Анын диагнозу спиналдык булчуң артефиясы, коркунучтуу жана дарылануу үчүн көптөгөн сумманы талап кылган оорулардын бири. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Менин атым Руслан, мен Хамзанын атасы болом. Азыркы учурда Хамзам өтө сейрек дүйнөдө өтө сейрек кездешүүчү сыма деген ооруга чалдыгып, спинальный мышечный атрофия 2 тип деп диагноз коюп беришти. Бул оорунун бир гана уколу, ошол Золгенсма деген укол ооруну толугу менен токтото алат экен. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөн ошол эң кымбат дары болуп аталат экен азыркы учурда. 2 миллион доллар, сом менен 170 миллион сом болот экен. Ошол уколду алып, Хамза баламы толугу менен оорудан айыктырып, сактап калганга бардыгыңыздардан жардам сурайм. Кол үчүн сунуп, кайдыгер карабай, Хамза баламы сактап калганга, Хамза баламы басып кетишине бардыгыңыздардан жардам сурайм. Кол үчүн сунуп, жардам бере кетсеңиздер. Сыма менен ооруган балдар жашоого керектүү болгон бир нече функциялардан арылып калышы мүмкүн. Алар кыймылдоо, дем алуу жана жутуу функциялары болуп эсептелет. Ал эми буну өз убагында дарылабаса, оору өлүмгө кептеши мүмкүн. Ошондуктан ар бир адамдын кошкон салымы Хамза жана анын ата-энеси үчүн өзгөчө маанилүү.